Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tuğanlar, adam bir amaldı bir yolu jasap koyuş oңой эле. Бирок ошону ар дайым жасап жүрүш кыйын да. Бая жакшы сөз бар го, күн сайын адам болуш кыйын дегендей, күн сайын чыныгы мусулман болуп жашаш болор. Bir күн сабырдуу болуп койсо болот. Bir күн кечиримдүү болуп койсо болот. Bir жолу берешен болуп койсо болот. Бирок ушул сыфаттарды ар дайым кылыш бул кыйын. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мени Худ сүрөсү жана анын окшоштору картайтып жүгөрдү" дейт. Эмнеге десе уламалар айтат, себеби Худ сүрөсүндө "Фастаким кама умирта" кандай сага буйрулган болсо дал ошондой так түз аткар деген буйрук бар эле дейт. Ошол үчүн истикамат деген Алланын буйруктарыны аткарып, тыюуларынан тыйылып, ушул ишти ар дайым кыла турган болсо истикамат болот. Ошол үчүн истикамат, такайлык жана амалдарга бекемдүүлүк болбосо кылган амалдарынан көп таасир ала албайт. Кылган амалдарынын жашоосуна таасири келиши үчүн ошол амалда такайлык болуш керек жана ошол амалда шариаттын эрежеси сакталыш керек. Bir жолу намаз окусаңыз күнөөдөн тыйылып калбайсыз. Эптеп эле окусаңыз да тыйылып калбайсыз күнөөдөн. Намаздын адамды күнөөдөн тыя турган сыфаты бар. Бирок ошол намазды биз окуй албай жатабыз. Маселе ушул жерде экен да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга bir адамды айтып калышты, тетиги намаз окуп жаткан адам уурлук кылып коюп жатат дегенде пайгамбар алейхиссалам намазын карап туруп айтты: "Жакында мунун намазы күнөөдөн токтотот" dedi. Себеби ал адам окуп жаткан намазда шариаттын эрежелери сакталган эле. Жана ушинтип дайым окуса бир аз адамдын жашоосуна таасир берет. Ошол үчүн диндеги эң кыйын амалдардын, оор амалдардын бирөөсү болуп саналат истикамат, ар дайым аткаруу бир амалды. Жана эң таасирлүү амалда болуп саналат. Себеби кайсыл нерсеге жетүү кыйын болсо, оор болсо, ал баалуу болот, таасирдүү болот. Ташка жетүү оңой эле. Сайга чыксаңыз, көчөгө чыксаңыз таш табылат. Алтынга жетүү оор. Жашооңузга таш келсе таасир тийгизе албайт. Алтын келсе таасирин тийгизет. Заматтан кылат, өзгөрүп баштайт, салкалап. Ички дүйнөңүзгө да таасири тиет. Денеңизге да таасири тийип, бир аз башкача карап каласыз адамдар. Сүйлөгөнүңүз башкача боло баштайт. Ошол үчүн адамдын жашоосуна оорчулук менен, кыйынчылык менен келген нерсе, анын таасири дагы көп болот. Анын пайдасы дагы көп болот. Ошол үчүн бир уламалар бир сөз айтат: "Ал истикама, такайлык кылуу, диндин амалдарына такайлык кылуу аткаруу, хайрун мин альфил карама." 1000 карамат көрсөткөндөн артык дейт. Сууду тескери агызып жүгөрөт, дагы бир нерсе кылат, дагы бир ушундай бир жаратылышта өзгөрө турган бир нерселердин 1000-ини жасаганыңдан көрө бир амалга такай аткарып жүргөнүң жакшыраак дейт. Эмне үчүн? Себеби жаратылышка чыгып алып, көчөгө чыгып алып, карамат көрсөтүп, өзүңдүн көчөгө күчүңдү көрсөтүштү сенин нафсың талап кылат экен да. Мен көрсөтө койсом экен деп. Мисалы спортсмендер машыгып туруп, кандайдыр бир салтаны көрсөткүсү келет, кандайдыр бир өзгөчө бир нерсени көрсөткүсү келет. Математиктер дагы бир нерсени көрсөткүсү келет. Адамдын нафсесинин каалоолорун талабы экен өзүнүн өзгөчөлүгүн адамдарга көрсөтүп туруу. Эгер бир адамдын колунан бир керемет келе турган болсо, ал чыгып ошол кереметин көрсөткүсү келет. Аллах Таала биздин карамат көрсөтүшүбүздү талап кылбайт. Аллах бизден шариаттын амалдарын такай аткарышка талап кылат. Ошол үчүн бизге мусулмандарды кооз кыла тургандагын, мусулмандарды сөзгө калтыра тургандагын иш ушул истикамат болуп атат. Эгер бизде ошол дин амалдарына бекемдик, такайлык болгондо ар дайым мактоодо болот болчубуз. Адамдар бизге ишарат кылып көрсөтөт эле, мына адамдай болуш керек, ар дайым ушундай жүрөт депчи. Эгер истикамат, такайлык болбосо дин амалдарына не болот? Мына адам бар го дейт, мешитке барып жакшы намаз окуйт да көчөгө чыгат, тигиндей кылат, ушуга окшош керек. Дагы деле ишарат болот да бизгечи.
Ошондуктан биздин жашообузда дин амалдарыны ар дайым кылуу эң кымбат нерсе болуп саналат. Мечитке киргенде аябай жакшыбыз, эч кимге тийишпейбиз, эч кимге сүйлөбөйбүз, башка жакшыбыз. Бирок чыккандан кийин башталып кетип жатпайбы? Же болбосо көчөдө жакшыбыз, үйдүн ичине киргенде жаман болуп калып жатпайбызбы? Бардыгыбыз көчөдөгүлөргө караганда аябай жакшыбыз, кечиресиз деп сүйлөйбүз. Бирөөгө бир жерге барып чай ичип калсаң, ашканага тамак алып келип берсе, рахмат дейбиз. Ал акчасы алып келип берди, сатып алган тамагын алып келип берип койду. Ошол эле, сага эч нерсе жакшылык деле кылган жок. Бирок рахмат дейбиз. Үйдүн ичибизге киргенде эле баягы кечиресиз деген сөз жок, өтүп кетейин деген сөз жок. Наски каякта деп тополон кылабыз. Кечиресиз, мен наскимди, байпагымды таппай калдым деп сурабайбыз. Же болбосо тамак биширип келип берсе, рахмат деп бир жолу айтпайбыз, тузу жок болуп калыптыр го дейбиз. Ошон үчүн эмне болуп атат? Биздин жакшы амалдарыбыз, жакшы сыфаттарыбыз кээ бир эле орундарда болуп, ар дайым болбой калгандыктан биз кээ бир орундарда аябай жакшы болуп туруп, кээ бир орунда анча болбой калып атабыз. Ошон үчүн Рамазан айында аябай жакшы адам болдук, таравилерди окудук, намаздарга катыштык, орозо кармадык. Эми Рамазандан кийин да 11 ай бою кийинки Рамазанга чейин ошондой болушубуз керек да. Ошондуктан көпчүлүк адамдар биздин жакшылык мезгилибизди көрбөй капа. Мечиттин ичинде аябай жакшыбыз, түп-түз турабыз, бардыгыбыз аябай жакшыбыз, тынч канча адам отурабыз, аябай тынчпыз. Таравийде ооз ачарларда аябай жакшы ынтымак беришебиз. Бирок ошону сырттагылар көрбөгөндүктөн алар биз туурасында жакшы ой кыла албай жатат да. Жанагындай эле биздин жакшы сыфаттарыбызды биз тааныбагандарга көрсөтүп коюп, үйдөгүлөр көрбөгөндүктөн үйдөгүлөр да кыжалат да бизденчи. Ушул киши качан жакшы киши болот экен депчи. Ошол үчүн бүгүнкү мындай бизге өтө бир зарыл болгон маселе истикамат деген маселе. Истикамат деген сөздү уламалардан сураганда айткан, Алланын буйруктарын аткарыш керек, Алланын тыйган иштерин, күнөөлөрдөн тыйылыш керек. Жана ошол ар дайым болуш керек деп айткан да. Ошол ар дайым такай болушу керек. Эгер такай болбой турган болсо, анын пайдасы азыраак болуп калат да. Ошого Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлазина қалу Роббуналлах". Ушундай инсандар биздин Роббубуз Аллах деп, суммастакаму, кийин ошол айткан сөздөрүнө бекем болгондор, истикамат болгондор, түз болгондор. Татаназзалу алейхимул малаика, аларга периштелер түшөт. Айтат периштелер, өлүм учурунда периштелер түшөт. Алла тахафу ва ла тахзану. Өткөн кемчилдик иштериңе өкүнбөгүнүң. Келечекте боло турган, кабырда, кыяматта боло турган мамилеге коркпогуну. Ва абширу, сүйүнгүлө, бил жаннат, жаннат менен силерге убада кылынган. Нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Биз силерге бул дүйнөдө да, акыретте да доспуз. Эч кандай коркунуч жок. Валакум фиха ма таштахи анфусукум, валакум фиха ма таддаун. Силер каалаган нерсе, нафсиң каалаган, кыялданган нерселериң дайындалган жаннатта, ошол жака барасың дейт. Караңыз, эмне экени иш кылыш керек экен да. Биринчиси, динди беке, Роббуналла деп айтыш дегени, динге кирип динди карманыш, суммастакамы, андан ошого бекемдик кылса. Мусулман болду, динди карманды, ошого бекемдик кыла турган болсо, толук карманып бекемдик кыла турган болсо, периштелер түшүп келип, эмне кылат? Канча сүйүнүч кабарларды айтып атат. Адам өлүп турган учурда онтоп кетет бул дүйнөдөн. Бул дүйнөдөн онтоп кетип жатканды, бирок төрөлгөндө ыйлап төрөлөт. Адам баласы төрөлгөндө ыйлап келет, кетип атканда онтоп кетет. Ыйлап келгендигинин себеби төрөлгөн заматта эмне кылат? Шайтан аны уруп коркутуп баштаганда, бекер келдим ушул дүйнөгө, кордук дүйнөсүнө келдим деп ыйлайт. Бала, бирок башкалар сүйүнөт. Бала келди бизге, перзенттүү болдук деп, балалуу болдук деп сүйүнөт. А бирок бала ыйлап атат, мен туура эмес келдим бул дүйнө. Бул дүйнө азгырык дүйнөсү депчи. Ал эми онтоп кетип жаткандыгы, ох, туура эмес болду жашоо, ох, туура эмес болду жашоо. Кандай болот деген өкүнүч болот да. Ошол убакытта, ушул коркунучка келген убакытта периштелер келип айтат: коркпогунуң, өкүнбөгүнүң. Неге? Себеби сен
дин менен жашагансың жана ошого бекемдүүлүк кылгансың. Сен корко турган нерсе жок, сен өкүнө турган нерсе жок. Баары жакшы алдында. Вообщем сүйүнгүнүң, силерге убада кылынган жаннатка барасың. Биз сенин досуңбуз бул дүйнөдө, акыретте дагы. Фериштелер көзүңө көрүнөт. Ошол убакта жаннат көзүнө көрүнөт. Адам жылмайып туруп анан жан берет. Мен тезирээк кетсем экен жаннатка, тезирээк кетсем экен деп жаннат көрүнгөндө жылмайып күлүп, жаннаттагылар менен сүйлөшүп, жаннаттын ичиндеги жыргалчылыкты көргөндө жылуулук тартылган бойдон акыретке кетет. Эки эле иш кылды, динди кармады, бирок ошону ар дайым кармады. Ошол үчүн пайгамбар эсем айтты, бул динди ар дайым бекем карманыш, бул оор болгондуктан не деди? Мени картайтып жиберди. Буйрулган нерсени буйрулгандай аткарыш бул оор нерсе экен да. Ал эми жаннатты, ушул периштелер айтат, жаннаттын ичинде силер каалаган, кыялданган нерселердин бардыгы ошол жакта болот. Бул дүйнөдө биз кыялданган, каалаган нерселер биринчиден жок. Экинчиден болсо дагы жетпейбиз. Биз кыялданган эң чоң нерсе эмне? Эгер биринчи сураса, эмне кылыш керек, сен эмнени кыялданасың десе, айтабыз, жигит өлбөс болсочу депчи. Өлбөсөк экен. Баары жок бул нерсе. Картайбасак экен, жок бул нерсе. Оорубасак экен, жок бул нерсе. Жокчулук, кыйынчылык, бир кайгы капа болбосо экен, жок. Бул дүйнөдө андай жашоо жок. Бардык жерде кайгы капа, уруш, талаш, картайып жаткан, ден соолук болуп жаткан, ооруп жаткан, кетип жаткан, сапар тартып жаткан акыретке бардыгы болот. Мына ушул биз кыялданган нерселердин бардыгын Аллах жаннатка убада кылып койгон. Оорубайсың, картайбайсың, чарчабайсың, жок деген, жетишпеди деген маселе болбойт. Ошол үчүн эмне кылат? Кайсыл инсан истикамат менен жашай турган болсо. Истикамат деген сөздүн мааниси түз дегенди түшүндүрөт да. Инсандын биринчи ички дүйнөсү түздөлүшү керек. Ички дүйнө түздөлгөндөн кийин анан сырткы дүйнөсү түздөлө баштайт. Тагыраак айтканда, жүрөгү оңдолсо, кулк мүнөзү, адеп ахлагы оңдолсо, денесинин кыймылы да туура боло баштайт. Эгер инсандын жүрөгү бузук болсо, үстүндө кандай чырайлуу кийим болбосун, кандай жакшы мода кийим, кымбат кийим болбосун, бирок дене мүчөсү, колу туура эмес дейт. Тилинен туура эмес сөз чыгат. Колунан туура эмес иш чыгат. Буту туура эмес жака басат. Ошол үчүн эң биринчи инсандын жүрөгүн оңдош керек. Эгер инсандардын жүрөгү оңдолсо, сырткы келбетинде кымбат кийими жок, мода кийими жок, жөнөкөй бир жупуну кийинсе дале адамдарга пайдалуу жашоо болот. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл алам жийиркенип корккон элге пайгамбар болуп келген да, арабтаргачы. Ошол мезгилде арабтардан башкалар кыжырланат эле. Ушуларга жакындабагыла, жакындасаңар булардын жамандыгы бизге жугуп кетпесин депчи. Ошол элди ааламга үлгү кылып койду. Эмне кылды пайгамбар алейхисалам? Алардын жүрөгүнө менет кылып баштады. Эң биринчи алардын кылып жаткан амалдары өтө бузук эле. Бирок алар ушундай адам болуп кетти, бүткүл аламга үлгү боло турган деңгээлде. Эмне кылды? Алардын жүрөгүнө менет кылды. Ошол үчүн пайгамбар алейхисалату вассалам айткан, көңүл бургула. Адамдын денесинде бир муштум эт бар. Эгер ошол эт оңолсо, бүткүл дене оңолот. Эгер ошол эт бузулса, анда бүткүл дене бузулат. Билгиле, ал жүрөк. Bir жолу bir падыша шаарды айланып баратып, bir бакка келип калат. Бакта аябай сонун өсүп турган анарларды көрөт дагы, кызматчыга айтат да: "Сиз ушул анардан бирди мага сыгып бере аласызбы?" десе, "Ооба" дейт. "Менин кожоюнум айткан, мен кызматчымын. Өтүп бараткан жолоочуларга, сурагандарга анардан сыгып бере бер, чаңкап, кыйналып тургандар ичип эс алып кетсин" дейт. Сыгып берсе, аябай сонун кып-кызыл болгон көп баягы нече шире чыгат. Ичкенден кийин падыша бир аз туруп айтат: "Дагы бирди бересизби?" дейт. Десе, экинчини алып чыкканда аппак болгон аз гана даамы жок чыгат да ширеси. Ошондо падыша айтат: "Баякыдан берсең, эмнеге мындай кылып жатасың?" десе, падышам: "Баякыдан эле бердим. Ошол эле түптөн ошон жанынан алдым, бирок эмнеге сок чыкпай калды түшүнбөдүм. Биздин бактын тарыхында биринчи жолу чыкпай калган болуп жатат. Буга чейин мындай болгон эмес эле бизде" деди. Десе, падыша таңыркап туруп айтты: "Эмне болушу мүмкүн?" десе, "Билбейм. Бир себеп бар, ал сиздин жүрөгүңүз, ниетиңиз бузулган болушу мүмкүн" дейт. "Ошонун таасири бул жака тийип атса керек, башка бул жакта сиз турасыз, мен турам, башка эч ким деле жок го" дейт.
Десе падыша айтат, макул анда дагы бирөөнү берчи дейт. Дагы бир аракет кылчы десе, дагы бирөөнү алса, биринчиден да көп чыгат да. Биринчиден да таттуу болот. Ошондо падыша айткан экен, сен туура айттың. Мен биринчи сокту ичкенде ойлодум, ушул жер аябай жакшы экен, алып алайын. Кээде келип эс алып турам деп ниет кылып, андан дагы бир ичип алып кетейин десем чыкпай койду дейт. Сенин сөзүң мага таасири жүрөгүмө катуу тийгенден айттым, адамдын жүрөгү бузулуп кетсе, ушунча нерсеге да таасирип кетеби деп, анда мен тажрыйба кылып көрөйүн деп оңдоп да көрдүм дейт. Мен мындан кийин ушул бактагыларга жардам берип турам. Себеби бул жердегилер жолоочуларга берет экен, жакшы адамдар экен деп ниет кылып, эми жардам берем деп ниет кылганда, эмне кылды? Биринчиден да көп чыгып кетти. Көрсө адамдын ниети түздөлсө, бут адамга таасир этет экен. Эгер биринчи ниети менен кеткенде эртеси келип тартып алат эле да, бирөөдү жөнөтөт эле. Экинчи ниети менен кеткенде эмне кылды? Эми жардамын жөнөтүп тура турган болду. Ошол үчүн биринчи инсан өзүнүн ички дүйнөсүн оңдогонго аракет кылуу керек. Инсандын ички дүйнөсү түздөлө турган болсо, ошол түздүккө бекем боло турган болсо, денеси дагы түздөлө баштайт. Мисалы, берешендик деген колдун иши эмес, берешендик деген жүрөктүн иши. Инсан жүрөгүнө берешендик сыфатын алып келсе, дүйнөгө болгон сүйүүдү чыгарып салып, колуна келгенди, мүмкүнчүлүгү болгонду, өзүнөн анча-мынча ашкандарını башкага иштеткенге жүрөгүнө берешендик сыфатын алып келсе, денеси туура иштей баштайт, бере баштайт. Жүрөк туура болду да, мал маселесине жараганда, бул малды чогултуп басып коюп өлүп кала турган нерсе эмес экен. Бул малды Аллах бергенди садака кыл, башкаларга берип жакшылык кыла турган нерсе экен деп, жүрөк оңдолгондон кийин колу бере баштайт башкаларга. Эгер жүрөк ушунун тескериси болчу, бул мал дүйнөнү чогултуш керек, меники, сеники дагы меники кылыш керек, эптеп мындан алыш керек, алдаппы, уруппу, коркутуппу, кыскасы уурдап алыш керек десе, эми дене туура эмес иштей баштайт. Коркута турган жерди коркутуш керек болот, уурдай турган жерди уурдаш керек болот, алдай турган жерди алдаш керек болот. Ошентип бардыгы эмне кылат? Жүрөк бузулгандыктан дене мүчөдөн эмне кылат? Туура эмес амал чыккандан кийин башкаларга зыян тийип баштайт. Башкаларга зыяны тийип баштайт. Ошол үчүн эң биринчи инсандын жүрөгүнө истикамат, жүрөгүнө түздүк керек да. Адамдын жүрөгү оңдолбосо, денесини 4-3 решеткеге салып коюп, 1 метр квадрат болгон түп-түз коюп, 10 жыл сактап туруп чыгарсаң да кыйшык басат. Себеби денени түздөш мүмкүн эмес, жүрөк түздөлмөйүнчө. Эмне үчүн? Себеби инсандын денеси инсандын жүрөгүнүн таржыманы, переводчиги. Жүрөктө эмне бар, ошону бул аткарып тура турган гана нерсе. Мүмкүн эмес, жүрөктөгү нерсе башка, денедеги нерсе башка, андай мүмкүн эмес да. Ошондуктан балдарыбыздын тарбиясы, башкалардын тарбиясына көңүл бурганыбызда, биз биринчи жүрөктү оңдоого алып келишибиз керек. Дүйнөгө болгон көз карашты түздөшүбүз керек. Бул дүйнө убактылуу. Бул меники дагы болбойт, сеники дагы болбойт. Менин колдонгонумча колдонуп өтүп кетем, калып кетет. Бирок меники акыретте болот. Ошого ар бирибиз ниет кылышыбыз керек. Биринчи жүрөгүбүзгө туура сыфаттарды отургузганга болот бизде туура сыфаты, бирок ушул убактылуу болуп калып жатпайбы? Тойго келгенде аябай берешен болуп кетебиз, эртеси күнү берешен эмеспиз да. Той болгон күнү макул балам үчүн мен берешендикти чачып саласың да, эртеси күнү берешен. Мындай кээде болгон амалдын жашоого таасири болбой калат. Ар дайым берешен болсоңуз, келген байлыгыңызды токтото албай кыйналасыз. Ошол үчүн бир аалымдан сураган экен, сиз кантип байып кеттиңиз десе, мен Алла менен жарышып көрдүм. Ким көп берет экен деп. Берди. Бере бердим. Акыры жеңилип калдым, тарката албай калдым, күчүм жетпей калды деген. Ар дайым болуш керек. Бир жолу берип коюп, качан кайтарып берет экен десе бербейт да. Ар бир кечиримдүүлүк сыфаты ошондой болуш керек. Ал ар дайым болуш керек, кечиримдүүлүк, ал жүрөктүн сыфаты, ал ар дайым керек бизге. Бир эле учурда күчүң жетпеген жерде кечирим, кой дедим да деп коюп, күчүң жеткен жерде ачууң чыгарып кеткен болбойт. Ошол үчүн ар бир сыфат, ар бир ишибизге такайлык керек. Өзгөчө урматтуу мусулман бир туугандар, ар дайым такайлык качан керек? Качан дүнүйө маселелери бизге сунушталып, дин маселеси келип калган учурларда. Мисалы, мына азыр жаз келип калды, баардыгы сезон башталды деп, оюбуз, кыялыбыз, дүйнө чогултабыз, күзгө чейин иштейбиз деген мезгил болуп атпайбы? Мына ушул мезгилде дин амалдарын мурдагыдан төмөндөтүп жүгөрбөш керек. Динде аша чапкан дагы болбойт. Калып кеткен дагы да болбойт.
Ортодо кеткендин атын истикамат, тууралык ортодо да. Ошол үчүн ар бир намазда эхдинас сиратал мустаким, Алла мустаким, туура болгон, орточо жолго мени баштай көргүнүң. Кээ биркилер сыяктуу аша чаап кетип калбайын. Же көпчүлүктөр сыяктуу калып калбайын, динге көңүл бурбастан. Ошондуктан намазда ушуну сурап, этегинде амин, Аллахым кабыл кыл дегендин мааниси мен ушул туура жолдо жашаганга мүмкүнчүлүк берчи депчи. Ошого диндин амалдарыны, диндин сыфаттарыны ар дайым аткарганга иншалла ниет кылалы. Себеби Рамазан айы бүтүп, жакшы амалдарыбыз бүтүп атат. Үйрөнүп калдык жакшы амалдарды. Эми сезонубуз, дүйнө сезону башталып жатат. Ошол убакта акыретти амалдарын токтотуп, дүйнөгө бурулуп кетип калбайлы. Акыретти биринчи коелу, дүйнөнү ошонун артынан ээрчитип коелу. Ар дайым ушундай кыла турган болсок, иншалла жанагы истикаматтын себебинен, такайлык кылган себептен бизге бир аз оор болгону менен Аллах бир таасир берет. Жана башында айтып өткөндөй, ар дайым намазды жакшы окусаң, күнөө иштерден тыйыла турган сыфат келет. Ар дайым орозо тутуп жүрө берсеңиз, таквалык сыфат келет. Ар дайым берешендик кылып, ар дайым садака берсеңиз, жашооңузга берешендик сыфат келет. Кедейликтен коркпой каласыз, жоктуктан коркпой каласыз, ачкалыктан, өлөм деген коркунучтар кетип, жашоо жеңил болуп калат. Акча барбы, жокпу? Жашоодо бир нерсе барбы, жокпу? Жок, коркпой жашап калабыз. Кыйжалат болбой жашап калабыз. Ошондуктан Аллах Таала баарыбызга мына ушул кылып жаткан дин амалдарыбызга такайлык кылганга мүмкүнчүлүк берсин.